Салам достор, баарыңыздарга кандай жүрүсүздөр? Бүгүн сиздер менен мен ушул куурчактын эмнелерин токудум, кандай болду, ошол жөнүндө айтып берейин деп видео тартып жатамын. Бул куурчак бою 50 сантиметр болду, экранга дагы өтпөй жатат. Эркек куурчак, мындай аюу шапкасы менен, шапкасы аюу, чечилбейт, бирок тигип койдум. 50 сантиметр болду. Бул немеге куурчакка эмне тиктим мен? Футболка токудум. Мынакей жашыл түстө. Топчусу бар, чечилет, артына тагылат. Анан мындай комбинезон шорт. Эки тең чечилип кийилет. Азыр биз бул куурчакты кийинтиребиз. Өзүңүздүн эгерде сизде токуу жөндөмдүүлүгү бар болсо, ушундай куурчактарды балдарыңызга токуп берип, тигилген, баары мойну, колу баары тигилген, токуп берип балдарыңызды кубантсаңыз болот. Бул куурчакты мага атайын заказ беришкен. Заказ боюнча токудум. Эми азыр бул эмне кылат? Сиздин балаңыздын мисалы үчүн майда моторикасын өнүктүрүүгө, кармалап көрүп, бул жашоону, могу дүйнөнү таанып билүүгө кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн салымын кошот. Өнүктүрүүчү касиеттери ушул. Кармап көрүп, майда моториканы жана анын ой жүгүртүүсүн. Баланы, куурчакты кийинтиргенде өзүнчө эле бир мындай приключение алып, кызыгуу менен ойнойт деп ишенемин. Мына биздин куурчагыбыз кийинип алды. Бул бала атайын Муслим деген балага аталды. Атын дагы жазып койдук. Бул куурчактын токуу видеосун, мастер-классын интернеттен таба аласыз. Түрк өнөрчүсүнүн баракчасынан алдым. Ал бесплатный интернетте турат. Кирип көрүп, сиз дагы токуп көрсөңүз болот. Мен бул куурчакты токуу үчүн 2,5 өлчөмдөгү мындай простой эле илмекти иштеттим. Жип керектелди, картопу бейби, жана көз, ушундай көзчө, 2-3 түстүү жип керек болду. Шапкасына болсо мынакей аз гана 1-2-3 аз гана жип керектелди. Жана бизге толтуруучу наполнитель, синтепон. Мынакей мындай синтепон керектелди. Кайсы оюн менен токулду? Жөнөкөй мамыча оюму менен эле столбики без накида, баардыгы столбики без накида аркылуу ушул оюм менен гана токулду. Сиздерге эгерде кайсы оюмдар, кошумча сабактар керек болсо, терминдерди билип үйрөнүү керек болсо, менин каналымдагы башка видеолорду дагы кирип көрсөңүз болот. Бул каналга подписка болуңуздар. Жана менин токуган жумуштарымды дагы ушул каналда бөлүшүүгө аракет кыламын сиздер менен. Видео мастер-класстарды тартып бөлүшүп турамын. Подписаться болуңуз, комментарий калтырыңыз, сунуштар болсо жазыңыздар. Баарыңыздарга рахмат.